Бул дата көз карандысы элибиз үчүн чоң мааниге ээ майрам. Анткени эгемен мамлекетибиздин өз алдынчалыгын далилдеген негизги белгилердин бири бул мамлекетибиздин туусу. Туу өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн, патриоттуулуктун жана мекенге болгон сүйүүнүн символу. Тарыхка кайрыла турган болсок, ата-бабаларыбыз канын төгүп, эркиндиктин желегин желбиретип кеткен. Ал эми биз туубуз түбөлүк бийиктикте желбирип, Кыргызстаныбыз өнүккөн өлкөлөрдүн катарына толукташына салым кошушубуз зарыл. Кымбаттуу мекендештер, ынтымагы бар элдин өлкөсү ар тараптуу өнүгүп, эли бак-батчылыкта жашайт. Андыктан биздин элибиздин да ынтымагы бекем болуп, өлкөбүз экономикалык жактан өнүккөн, желеги спортто, илим билимде жана технология жаатында бийиктикте желбиреп турсун. Дагы бир ирет 3 март мамлекеттик туу күнү менен жана 5 март ак калпак күнүңүздөр менен чын диlimden куттуктайм. Башыбыздан ак калпагыбыз түшпөй, желегибиз бийиктикте желбирей берсин. Туунун кабыл алгандыгынын 30 жылдыгы менен президенттин Жалал Абад областындагы ыйгар муктуу өкүлүнүн аппаратын жана жеке өзүмдүн атымдан чын диlimden куттуктайм. Бүгүн биз кызыл асабабыз менен туура 30 жылдык тарыхты басып өттүк. Өлкөнү дүйнөгө таанытып турган туубуз мамлекеттүүлүктүн эң негизги символу. Кылымдарды картып келе жаткан Кыргыз мамлекетибиз байыркы элибиз үчүн туубуз өзгөчө мааниге ээ. Дал ушул күнү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан улуттун сыймыгы болгон мамлекеттик туубуздун бекитилген. Эзелдеден эле элибиз кызыл туунун астында бир муштумдай биригип, өз алдынча мамлекет, өз алдынча эл болууга умтулуп келген. Улуу эпос Манаста да туу жөнүндө саптар келтирилет. Анда желеге туудай бөлүнбөй, жердин жүзү көрүнбөй, жер суюлуп бакылдап, желеге алтын туу болду деген саптарды кездештирсек болот. Чындыгында туу жөнүндө эзелтен ата-бабаларыбыз кеңири түшүнүк менен карап аны баалуулугун сактап келишкен. Ар бир кыргызстандык жаран, айрыкча жаштарыбызды мекенге болгон атуулук ыйык сезими, патриоттук духу бийик болуп турганда туубуз түбөлүккө желбирей берет. Өлкөнүн келечеги үчүн ата-бабаларыбыз салтын улап, бир туунун астында бириккенде гана мамлекеттүүлүгүбүз бекем болот. Жалпы бүгүнкү Кыргыз мамлекетинин туу күнү менен Кыргыз элин, ошон үчүн Жалал Абад шаарынын тургундарын бардыгын бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктап кетким келет. Анткени бул майрам биз үчүн эң чоң сыймыкты күткөн майрам болуп эсептелет. Кыргыз мамлекети ушул биздин өзүбүздүн туубуз менен сыймыктанабыз. Ошондуктан дайыма мамлекеттүүлүгүбүз бар болсун. Туубуз эч убакта түшпөсүн, дайыма желбиреп турсун. Асманыбыз ачык болсун, мамлекетибизде тынччылык болсун. Биз үчүн эң чоң майрамдардын бири, анткени бул мамлекет кылып тааныткан бул биздин туубуз болуп эсептелет. Ошондуктан туу күнү биздин желбиреген желегибиз, бул биздин мамлекетибиздин символикасы болуп эсептелет. Ошондуктан дайыма ушул Кыргыздын туусу желбирип, асманыбыз ачык болуп турушун каалайм. Бүгүнкү күн деги эле мен үчүн эмес, бүтүндөй кыргызстандыктар үчүн, кыргызмын дегендер үчүн өзгөчө, бирок тилекке каршы өкүнүчтүү. Себеп дегенде бул жакта силер да көрдүңүздөр, индустардын калпак кийип турат да. Бирок биздин кыргыздардын башында калпагы жок. Кыргызбыз, үстүбүздөгү кийимибиз Туркияныкы, Кытайдыкы 2000-3000ден жогору турат. Бирок кыргыз болуп туруп, кымбаттары 2000 сом кийиз калпактар. Ал эми арзандары 350 сом кыргыздын калпагын кие албаган кыргыздарды көргөндө бир аз жаның кейип турат. Ошол эле. Сен өзүң мындай калпак кандай кийесиң мындай? Бир эле бул күн эмес, башка күндөрү деле. Мен ар дайым калпак кийип жүргөн адам катары Кыргыздын чыныгы патриоты деп өзүмдү эсептегеним үчүн ушуну айтып атам да. Кыргыз жигит катары аябай баалайм. Мисалы дайыма эр жигиттин башынан ак калпак түшпөй, кайсы жерде болсо кийип жүрсө, баягы ошол эле мисалы Нуржигит Кадырбеков, Жогорку Кеңеш депутаты дайыма кийип жүрөт. Мен ошолордон мындай сыймык алып, дайым кийип жүргөнгө аракет кылам, бирок бардык кыргызстандыктарды эле ошого чакырып кетмекчимин.
А сенин көз карашыңда кандай, мисалы, сен курактуулар ушул калпакка кандай көз карашта? Эми жаштар көбүнчөсү кийбейт, бирок кийбейт деп баарын айткан болбойт. Себеп дайыма башынан түшүрбөй кийип жүргөндөр бар. Мисалы, былтыркы жылы карантинде эле баягы флаг жерге түшүп калганда бир кыргыз жигити калпакчан сууктун күнүнө карабай көтөрүп турганы, мисалы үчүн, жеке бардык жарандарга мисал боло алат да. Ушундай ак калпагыбыз эч качан башыбыздан түшпөй, желегибиз желбирей берсин, дүйнөгө тынччылык, аманчылык калсын.